Мен атым Мақсатбек Жұмабеков, мен Манастың біздің қалада салттарымыз болды. Бүгін азыр болған жалаң әлем материалын жағын айтып отырмыз. Қой сойыл, үй сойыл дегендерді. Жоқ, бізде қырғыздар ұшыл салттарды неге жасаған. Біз өлген адамды ұмытып қалдық та, ең үшін ұшыл салттарды жасаған дегенде ошон күнді айтып берейін. Адам қаза болғанда бірінші күні жаны шығады. Бирок адамда 7 дене бар деп айтылат да манастар. Адамда биринчи денесинен чыгат да биринчи күнү, үчүнчү күнү үчүнчү денесинен чыгат, үчүнчү күнү адамдын акылы токтойт. Ошентип 7 күндө 7 денеси чыгат. Анан 7-лик өткөзгөндө ошол 3-лик, 7-ликтердин баары чогуу өткөзүп калды. Ал жерде мал союлбайт, той болбойт. Ал жерде бирөөнү чакырып коноктобойт. Ал ырымдарды эмнеге жасаган дегенде, ошол адам биринчи күнү денеси чыкса, денеден чыкканы менен ал дене кайтып келиши мүмкүн. 7 күндө адам тирилиши мүмкүн. Бизде летаргический сон, кома, транс деген аябай толтура эмелер бар. Адам жылда уйку абалында жатышы мүмкүн. Жүрөгү урбай калат, деми чыкпай калат, бирок адам тирүү бойдон жанагы жизненный процесстер токтобой кете берет да. Эмне үчүн ошон үчүн кыргыз көлүн чоңураак казган, 7 күнгө чейин барып ош жерге эртең менен барып эмесин үн чыгарып, ошо өзүн текшерип жүрүп турган. Ит жеп кеткен жокпу, адам же өзү тирилип казып чыккан жокпу деп 7 күнгө чейин ушуларды жасаганда, бул ысырап кылышта эч кандай тиешеси жок. Ал жерде мал союлуп кандайдыр бир нерсе кылынбайт. 40 төрөлгөн балага да 40 чыгарат кыргыз, өлгөн кишиге да 40 чыгарат. Анткени адамдын жан дүйнөсү 40 күндө адамга жайгашат, 40 күндө денени таштайт. Биз ошол эки ырымдарды, буларды биздин ата-баба билип, ошол биз тирүүлөрдө көмүп атпайлыбызбы, азыр бирлигинде көмүп калдык да. Шарты начар, жанакы бир күндө дене бузулуп кеткен жерлерде балким бирөө койгон ал билинет, анткени ал дене эметет, көбөйөт, жырты чыгат, алар ошон үчүн аны срочно коюш керек болгон. Ошон үчүн алар киши чакырбай эле коюп салып, анан 3-күн өткөзгөн кара ашын. Ал маданият бизге келишиге керек жок. Биз ошол кармайбыз, эгер дене бузулуп атса тездетебиз, анан коебуз дагы бүт барып 3 күндө жайгарып кетебиз. Кыргыздар эмне үчүн эме парыз кыргызга келип топурак салып, ошол жерге өкүрүп барып, үн чыгарып, ошол өлгөн кишинин даназасы бар, анан жаназасы бар. Биз даназасын унутуп калдык да. Обязательно эме бериш керек, кабар бериш керек, уккан киши бар, топурак салыш керек. Анан топурак салган кишинин келип кеткендерде бир адет кылат да. Биз кара ашта отуруп алып той. Мына башка мынча барып топурак салайын, жебедеге кылайын дейт да. Анан жанакы эгер токтотсок, 3 күндөн кийин, 10 күндөн кийин ресторанга адамдар чыгарып жанакы Куран окутуп атышат да. Бул Куран окутуу милдет эмес бизге. Жоготууга учураган адам кара ашын кылды, андан кийин кайра Куран окутканга эч кандай биздин салттар эметпейт да. Мойдуна койбойт, анткени ал Куран окутам деген киши, көңүл айтам деген киши ошол 3-лик, 7-лик, 40-ында келсе болуп айтса, келе албаган, топурак салган кишилер эметет да. Анан 40-та айттым, 40-нчы күнү адам ошол жан дүйнөсү чыгат, андан кийин жаны чыгат, жан дүйнөсү чыгат, ошол токтойт, ошол эки менен жана келбей калгандар менен, жакындар менен узатат. Анан эмне үчүн аш берилет? Калган адамдын жаны бар, жанындагы аялы бар. Ал ошо 1 жыл азап өткөнгө милдеттүү. Ошол милдетинен бошотуу. Анын балдары бар, ошонун мүлкүн бөлүп берүү. Ошонун мураскору бар. Адам кетерде мурасын таштап кетет. Ошо менин жаназамды, даңазамды өткөзөсүң, кызмат кыласың деп ошол киши ошо өз милдетинен 1 жылдан кийин бошотулат да. Мындайча айтканда ошол кутулат адамдан. Ушунун баарын жайгаштырып бергенден кийин, анан кийин адамды биз о дүйнөгө узаттык дегенсек болот да. Рахмат, түшүндүрүп. Чоң талкуу болсун деп. Анткени биз чынында кыргыз катары адашканыбыз көп болуп кетти да. Биз өрүмдарыбызды той кылып алдык, тойлорубузду такыр унутуп калдык, эме башка бир көңүл ачар нерсе болуп. Рахмат, түшүндүрүп. Анан сунушун ошол чоң талкуу кылып алып, мынучу. Анан кийин жанакы эки нерсе тыя турган болсо,
Biz talkoo kılıp ошо сиздерден сунуш алалы деп. Сунушубуз мындай да, эгер токтотсок жанакы ошол топтоп коллективный Куран окуткандар, бул эч кандай бизде салтта да жок, кереги да жок нерсе да, ошол ысырап болушу. Анан ошону өткөргөн адамга дагы өлгөнгө көмгөн кылып азыр биз дагы штраф салгантабыз да, талкуу. Анан кийин бизде экинчи нерсе бар. Кыз узатуу бул ырым болчу, азыр экинчи свадьба болуп калды. Ушуну токтотсок болот. Рахмат. Көп нерселерди дагы эметишибиз керек да. Чоң рахмат.